Америкадан тартылган тасмалар коомчулуктун сүймөнчүлүгүндө. Көчөдө жүргөн, көчөдө калган, үй жок, кыйналган, үй жайсыз адамдарга мисалы мен жардам бербесем, сиз жардам бербесеңиз, башка өлкөдөн бирөө келип жардам бербейт да. Дүйнөдөгү эң популярдуу соц тармактардан өзөрдүн табууга аракет кылган Ажара. Мен Инстаграмда 1 миллион подписчик болсом, үйү жок, мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлүү адамга болобу, батир белек кылам, квартира берем. Эгер жетсем 1 миллионго. Интернет желесинде жылдыз болууга аракет. Замандын агымына жетилеген каражат табуу жолдору. Инстаграмдан эми ошол рекламадан, бартерден, гифтерден ушундай кылып табабыз. Анан кээде бир мисалы 1 айда эч нерсе рекламада кылбай иштебей койсок, 1 сомдо таппайм. Орточосу 150-180 миңдей кодейм. Соңку мезгилдерде TikTok, Instagram социалдык баракчаларда миңдеген катталуучуларды топтоп, миллиондогон көрүүлөрдү алган блогер жаштар көбөйгөн. Өзгөчө TikTok баракчасында трендке чыккан тасмаларды туурап акча тапкандар арбын. Эң популярдуу соц тармактарды активдүүлүктү көрсөтүп жараткан тасмалары миллиондогон көрүүлөрдү алган Ажара Алишерова. Ажара Ош шаарында жашайт, 19 жашта. Блогерлер дагы контентине жараша түрдүү тармакка бөлүнгөнүн айтат. Анда тиктокер, вайнерлери бар. Негизи TikTokто, Instagramда көп эле блогерлер бар, азыр тиктокерлер ар кандай болуп бөлүнөт. Тиктокер, вайнер, блогер болупчу. Анан TikTokто TikTok тарткандар тиктокер эле болот. Мисалы трендтерди тарткандар. Instagramда болсом вайн тартса, мисалы алар вайнер болот. Эгер аралаш тартып, ушундай блог тартса, блогер болот да. Аны көп эле мисалы бийлеп койсо эле тиктокер деп айта берет, көп түшүнбөстөнчү. Анан тиктокто негизи ар кимдин ар кандай контенти болот. Ар кандай мисалы бирөөгө бир жөн гана бийлеп трендтер тарткан жагат. Кээ бирөөнө болсом вайндарды күлкүлүү бир ушундай аткарып тарткан жагат. Анан мен биринчи баштаганда тикток тартканмын. Бийлеп ушундай эле тартып жүргөнмүн. Күндө бийлеп киргизчүмүн. Анан кийинчерээк ойлонуп көрсөм, трендтер тартпастан мындай сапаттуу контент кылыш керек окшойт деп ойлонуп калдым. Анан бир азыр мурда бир мисалы бир бийди эле үйрөнүп, кайталап тартып койсом, азыр болсом бир идеянын үстүнөн, бир видеонун үстүнөн түнү менен кээде 3-кө чейин, 4-кө чейин уктабай, кээде бирде уктабайм кечинде. Анан бир видеонун үстүнөн бир жумада иштейм, үстүнөнчү. Мисалы өзүм бардык видеолорду өзүм оюман чыгарам деп айта албайм. Мисалы башка бирөөлөрдүн көрүп, кээде ошолордун үстүнөн дагы өзүм оюмду кошуп, өзүмдүн идеяларымды кошуп туруп видео чыгарган дагы болот. Негизи Бишкекте мен мурдатан өзү Бишкекке баргам, бирок эми андай эле ал жакта көп тарткан эмесмин да, ошто тартам. Бишкекте блогер болуу оңой да. Ал жакта блогерлер көп. Мисалы бир видео тартам десең, социальный ролик тартам десең, жазсаң эле көп эле макул болуп келип тартылып беришет. Ошто болсом анчалык деле мүмкүнчүлүк кыйналып каласың да. Мисалы бир видео тартам десең, жаштар кандай десем, терс жакшы эле кабыл алышат, бирок көбү бошобойт, анча кызыга бербейт дегеним, анча түшүнө бербейт же кандай. Саналуу эле блогерлер, вайнерлер бар. Бишкекте кызыккандар көбүрөөк. Анан ал жакта эми мүмкүнчүлүк көбүрөөк десем болот, оңоюраак да. Ошто кичине кыйыныраак, ошто дагы ойлонуп, чогултуп, тартып, аларды күтүп, кээде 1-2 мисалы досторум чакырсаң тартылганы, бир экөөсү келбей калса, анда ал күнү кылган планың уже тартылбай калат да. Ошто азырынча билбейм. Биз мисалы Казакстанда блогерлер ынтымактуу да. Бири-бири менен ушундай жазышып, бир нерсе болсо кеңеш сурашып ушундай кылып турушат экен. Ошто бизде Кыргызстанда анча деле ынтымак, бири-бирибиз менен мамиле деле кандай түшүнбөйм. Мисалы өзүм ошто азыр контент кылдым, бирок жакында Бишкекке кетем.
Бишкекте кылайын деп чечтим. Ошто бар хаус ачылышы билбейм качан ачылат. Бишкекте хаус бар. Ажара социалдык баракчаларын өткөн жылдагы карантинде активдүүлүгүн күчөткөнүн айтат. Алгач TikToктогу трендке чыккан бийлерди аткарса, андан соң Instagramга вайндарды тарта баштаган. Интернет желесинде блогер болуусуна ата-энеси дагы каршы болгон. Бирок өзүнүн каалоосунан улам аз убакыттын ичинде мыкты өздөштүргөн. Интернетте хайп тасмаларды жаратуу келечекте эч кандай зыян алып келбей турганын, кызыккан жаштар көп экенин Ажара билдирди. Учурда Ажара Instagram баракчасында 133 миң катталуучу топтосо, TikToктон 232 миңге жеткен. Эң мыкты тасмалары 5 миллионго чейин көрүүлөрдү алган. Бул сандардын артында талыкпаган аракет жана кыйынчылык бар экенин Ажара айтат. Катталуучуларынын көрүмдүүлүгүнө жараша контент жасаларын кошумчалады. Негизи Instagramда көп просмотр алып, мындай жиноо оңой эмес. Мисалы, башынан бери нөлдөн баштайын десең, канча мындай кызыктуу нерсе тартсаң дагы, бул жакта мисалы подписчигиң жок болсо аз эле просмотр алып калышы мүмкүн. Ушундай кыйынчылыктар болот да. Анан кийин негизи эле менин оюмча кызыктуу нерсе тартыш керек, популярдуу болуш үчүн. Анан терс таасирин эми ар кимге ар кандай мээнетине жараша десем болот. Мисалы, көбү бир видео үчүн 1 саатын кетирсе, көбү 1 жума кетирет. Ошол сыяктуу эле терс таасири тийгизет дегенге мен кошула албайм. Мисалы, эми ал мээнет кылып, кыйналып тартып, көп просмотр алса, ошол мээнетине жараша атат, ошого жараша дагы акча таап атат дегендей. Анан өзүм биринчи тартып баштаганда Instagram тартып баштаганмын, бирок TikToкту кийинчерээк тарттым. Instagram тартып баштаганда билеп, өзүм айткандай эле трендтер тартып баштаганмын. Анан ата-энем чындап эле каршы болгон. Алар биринчи көрүп турушкан Instagramды, чанам билеп эле койбойсуңбу, тартпай эле койчу. Instagramга десем, кыскасы блогер болбой эле койчу деп айтышкан да. Анан аябай көп бир канча 1 жылдай айтып жүрүшкөн. Негизи анан мен өзүм жок, мен кызыгам деп тартып жүргөнмүн. Кийинчерээк сунуштар киргизе башташты. Мисалы, сага бизнес ачып берели, Instagram ташта. Же болбосо салон ачып берели, же магазин ачып берели, кийим саткан, же болбосо ушундай бургер ачып берели кааласаң, ошолорду иштет. Жөн эле адамдарды иштетесиң өзүң. Үстүнөн жөн гана көзөмөлдөп турасың. Бирок Instagram'ы жок кыласың деген. Мен ага макул болгон эмесмин. Өзүм табып, Instagram'дан иштеп, өзүм бизнес ачам деп, анан Instagram тандагам. Азыркы убакта TikTokто 230 миң подписчик болду, а Instagram'да 130 миң. Примерно. TikTokто лайк болсом 2,5 миллион болду. Общийники. Көрүнөт да, неге. Анан Instagram'да болсом, аны TikTokто эң көп просмотрум 5 миллион болгон. Instagram'да 500 миңге жакын го. Эч нерсе түрткү, мен бир нерсе түрткү болуш эмес, көчөдө жүргөн, көчөдө калган, үй жок, кыйналган, үй жайсыз адамдарга, мисалы, мен жардам бербесем, сиз жардам бербесеңиз, башка өлкөдөн бирөө келип жардам бербейт да. Балким ошолордун жашоосунун кыйындыгынан биздин Кыргызстан өнүкпөй аткандыр. Мисалы, менде ушундай бир окуя болгон, окуя эмес десем, ситуация. Телефонум заряды өчүп, көчөдө түнүнсүндө 3 саат калып кеткенмин кечинде. Ал убакта башка шаарда болчумун, анан бирөөгө чалайын десем же телефонум ушундай, анан жанагы скамейкада отургам да, отуруп кеч кирип түн болду уже, анан жатайын десең жаткың да келбей, кандай десем 3 саатта эле көп нерсени ошолордун аларды эстеп, жашоосун эстеп, мындай
кантип булар 5-6 жыл, балким 10-15 жыл жүргөндөр бар көчөдө. Кантип жашашат экен дейм. Кечинде түнү кантип укташат, суукта болсо, эч нерсеси жок болсо, же жардам берген адам жок болсо, анан көп айтышат. Мисалы, TikTok'то бир видео көрүп калганмын. Мисалы, сел-саяктарга барып, сиз аракты тандайсызбы, алкоголь тандайсызбы же тамакты тандайсызбы деп берсе, көп 90% жанагы алкоголь тандаганда. Андан кийин көргөм көчөдөн. Оштон эле, келечек жактан көргөм. Ошол боюнча эле жүрүптүр. Анан эми эч нерсе деген эмесмин. Бирок мен жардам берген каражатым ушуга эле жетет да азырчы. Мен ушундай пландарым бар. Мисалы, Кыргызстанда аябай эле көп үйү жоктор. Ошолордун баарына мүмкүнчүлүк болсо жардам бермекмин да. Бирок ага балким ошол мисалы жазышат да, сен сооп кылып жатасың, ушуну көргөзбөй эле кыл, элди анын кыйналганын көрсөтүп эмне кыласың деп жазгандар бар. Анан ал кичине нерсе берсең, мисалы кичинекей нерсе берсең, алар өтө кубанып жатат да, өтө бактылуу болчу. Балким ошондой менен чоң адамдар, менен мүмкүнчүлүгү көп адамдар, мисалы байлар көрүп, мисалы алар чоңураак жардам бериш мүмкүн. Ошол видеону көрүпчү. Ошол максатта эле тартамын. Ажара жакынкы күндөрү миллион катталуучуга жетүүгө аракет кылып жатканын айтат. Эгер миллион топтосо, турак жайсыз бир жаранга батир белек кылууну катталуучуларына убадалаган. TikTok'тон же Instagram'дан жарнама жолу менен айына 180 000 сомго чейин тапкан учурлары болот. Эгер жарнамага аракет кылбаса, эч бир тыйын дагы түшпөй турганын белгилейт. TikTok'тон акча табылбайт азыр. Бизде TikTok негизи төлөйт, башка өлкөлөргө төлөйт да, мисалы просмотруна төлөйт да, мисалы миллион алсам мынчалык процент кылыпчы. Бирок Кыргызстанда төлөбөйт андай. Казакстанга доступ ачылган дешет. Кыргызстанга качан ачылат билбейм. Инстаграмдан эми ошол рекламадан, бартерден, гифтерден ушундай кылып табабыз. Анан кээде бир мисалы бир айда эч нерсе рекламада кылбай иштебей койсок, 1 сом да таппайм деп айтканмын. Анан негизи анан тапкан акчаны эле ошо кайра Инстаграмга кетирип салам. Контент кылганга, мисалы, бир жерде арендага эле сүйлөшкөнгө эле акча төлөйсүң дегендейчи. Орточосу 150-180 миңдей го дейм. Эң орточосу. Аябай көп жазышат. Директте окусам, Ажар эже, Сураныч, мен дагы болгум келет, чогуу тартайлы дейт. Кече бир кыз керек съемка деп жазган болчумун TikTok, историягачы. Анан бир кыз келди, бир нерсени, бир ролду бердим, оңойраакты бердим да, ал билем да, ал кандай десем, опыту жок экенин, анан берсем жакшы аткарып, өтө бир 15 жолу кайталады, баары бир жакшы жеткире албайт да, эмоцияны кайталай албайт. Анан мен ойлойм, мисалы, көп жазат, көп айтышат тааныштарыманчы, мен дагы тиктокер болмокмун, бирок менде талант жок дейт да. Анан негизи эле бардык нерсеге, любой нерсеге таланттын кереги жок да. Мисалы, таланттуу болбойт адам, мээнеттин, ошол ишке кетирген минутанын, сааттын, убакыттын көптүгү ошол талант да. Мисалычы, бир ишти, мисалы, TikTok'то аткара албайсың, видеону чыга албайсың, бир ролду аткара албайсың. Бирок ошону кайталай берсең, күндүгө тарта берсең, сенде дагы бир талант пайда болот. Ошондуктан көбүрөөк убакыт кетириш керек бир ишке деген. TikTok'то Казакстан аралаш. Казакстан, Кыргызстан, Россия. Инстаграмда Кыргызстандан көп. Россияда кээде эле, канча десем, 5-10% эле Россия. Казакстанды бир 20% Казакстан, калган баары эле Кыргызстан. Мурда айтып жүргөн деп айттым, трендтерди артынан окуучумун. Кайсыл видео тренд болот азыр деген жанагы башкача бир контент кылып атканымдан байланыштуу анча трендтердин артынан түшпөй калганмын. Бирок билем кайсыл бийлер тренд болуп атат. Көбүнчө мисалы Россиянын хаустары бар, ошолордун арасынан тандап кайсыл музыка жагат, кайсыл кыймыл ошо бий жагат, ошодон эле тандап алып тарта беребиз негизи. Биринчи үйрөнүш кыйын болот негизи. Кайра-кайра көрүп, үйрөнүп, бир видеону эле мисалы билесең, үйрөнүп тарткыча эле бир 60-70 кадр кайра-кайра тартып каласың. Жок, буну көргөм да. Бирок үйрөнүш үчүн, эгерде көрбөгөн болсом, үйрөнүш үчүн 2-3 саат кетип калмак.
унутуп калдым. Ушундай боло берет. Унутуп кала бересиң, окшошпой кала берет, кайра тарта бересиң да. Мисалы башкаларда, башка тиктокерлерде 500-600 видео болсо, баары бийлеген. Менде только кызыктуу, мындай, только кеткен, рекомендация кеткендерден аз эле бир 15 эле бар. Бирок аларда өтө көп убакыт тартканмын. А Инстаграмда азыр 200 публикациям бар. Негизи бая айткандай эле ошто кичине шарт жогурак. Тартканы мындай командадагы азыраак, анан фондагы кичине жок болгон үчүн жакында Бишкекке барып, ошол жактан аябай өтө көп пландар бар, идеялар бар. Аларды баары даяр да. Тартса болот, азыр эле тартып берсем болот, азыр барып элечи. Бирок ошолорду даярдаш кыйын. Тартсам тартып коермун, бирок даярдаш кыйын. Бийлерди мобилдик телефон же камера менен тартат. Ажара өзгөчө көчөдөгү сел сыяктуу лөлү тектүү аялды жасандырган тасмаларынан улам популярдуулукка жеткен. Соңку соц тармак колдонуучулары социалдык видеолорду жактырганын байкап, басым жасап жатканын блогер белгиледи. Биринчиси баягы лөлү эжени айтсам, ал эжени табыш кыйын болду. Биринчи мен жашыраак эже издейин деп аткам. Анан ал 18 жаштамын деп айткан болчу да магачы. Көрсө ал 30дан өттүм, алдап койгонун билбейм, бирок кийинчерээк жаштарын көрүп айтты, бизде эң эле жашы менмин деди. Макул деп кыйынчылыксыз эле тартманы. Кийинчерээк берки үй жок акени тартканда, байке биз тартабыз видеого, сизге жардам беребиз. Өзүңүз макул болсоңуз албетте деп айтканбыз. Анан ал тарта бергиле деп, пусть мен көрүшсүн баары деген да. Анан тарткандан кийин баарына жайылды ал видео. Казакстан пабликтерине кетти, Кыргызстандын пабликтерине кетти, группаларга кетти. Анан көп өтпөй эле ошол акенин кызы жазып калды Инстаграмдан. Мени кылып тартып, анан эмнеге өчүрүшүм керек деп сурадым да. Десем, мен ошол байкенин кызы болом. Өчүрүшүң керек. Себебин сурабайсың, сен ал акени сен кандай десем, бизге шек келдирип, ушундай кылып атасың дейт да, бизге туура келип болбойт өчүр деп ушинтип айтып аткан болчу. Анан мен аны өчүрбөйм десем, аягында коркутуп, башкача сүйлөшөбүз деген болчу да. Сени каматып, сотко берип, керек болсо президентке чейин барып деп. Анан мен аны адвокаттан сурадым. Туура эле болобу, мен аны же өчүрүп эле салсам деп, же өчүрүп эле салып, же туура эле болобу аны айткан десем, ал дагы айтты, сен эгер чоң эле киши болсо, өзүнүн ырас макулдугу менен тартсаң, анда башка бирөө айтканга эч кандай бир эчтеке болбойт деди, башка бирөө өчүртүрө албайт деди. Эгер ошол аке өзү өчүр десе, анда өчүрө берем. Бирок ал кызы эми чоң эле атасы болсо деле өзүнүн жашоосун өзү чечет деп кийин ошол боюнча калды. Бирок коркуткандан кийин көчөгө чыга албай, ушундай 3 күн, 3-4 күн мындай карап эки жакты бир нерсе болуп кетпесин көчө деп коркуп жүрдүм, бирок ошол боюнча байланышка чыккан жок. Мындан кийин аябай көп пландарым бар. Инстаграмга, ТикТокко деги эле жакында командам түзүлөт. Ошентип менин бул башталышы деп айттым. Дагы көптөгөн кызыктуу видеолор күтсөңөр болот. 1 миллион подписчикке жетиш азыр максат болуп атат. 1 миллионго жеткенде баарына убада берип койдум, подписчиктериме да убада бердим. Мен Инстаграмда 1 миллион подписчик болсом, үйү жок, мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлө болобу, адамга болобу, батир белек кылам, квартира берем. Эгер жетсем 1 миллионго.